Жалал Абад шаарынын птица фабрика микрорайонунда 3 корейспи, китайспи балдарга конфет таркатып жүрөт. Карагыла, өкмөт буга чара көрбөсөңөр болбойт. Туристпиз деген визаны алып алып, нерде какой-то бир балдарды, жаш балдарды вербовать этип атабы, же зыян конфеттерин таркатып атабы. Бербегиле буларга виза. Азыр бирде кетсе тоготпой биз милициялар менен сүйлөшөбүз деп атып. Кичине чоңдор уялбайсыңар, коркпойсуңар, ушуларга туристте виза бересиңер. Турист мындай новостройкаларга кирип алып, жаш балдарга конфет береби? Мына отурган визовый отделде отургандар, буларга кандай виза бересиңер силер? Же кыргызча сүйлөбөйт, өзбекче сүйлөп жүрөт бирөөсү. Неге виза бересиңер? Немедленно мынандайларга чара көргүлө, муну карабайсыңарбы? Конфеттер таркат берип атабы эже балдарыңарга? Сүйлөгүлө. Берип атат. Мынандай конфеттерди таркатып берип атат. Досум, не кылыш керек мындайларды айтсаң? Айткыла мнениеңа. Азыр чакырдык келе. Чакырып, чара колдонуш керек. Чара колдон болсо документ эмес, булардычы. Неге беймарал турат билесиңби? Ошо өзүнүн абасын керек болсо абаны тазалап жашаш керек. Бир эле тамак аш кийимгече эмес. Her kim özüne sak boluş gerek. Bunday nerselerden saklanmak. Bunun hökmöttün bizdin hökmötü slabıylığından girip geleydi hatta. Hökmet güçlü olmasa olmaydı. Buna rahmat sizler, şimdi oy konup karaydı gen sizler. Bunu karabasa... Jaş baldarga oğuzuna tıkıp atıp durdu et o nerede, jaş baldardın oğuzuna. Uşu turist mi 18'ge çıkan, 20'ga çıkan adamlardır, şular turist mi? Hökmet kişine oygon soňor. Gülüp beymaral жүрүшөт, нолар карагыла. Анан кийин бир конкретно өзүбүзчө бир чара көрсөк, анан бизди жоопко тартасыңар. Карагыла да.